Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бейшембиде маалымдагандай, Донецк облусунда айгышкан салгылашуулар уланууда. Алдыңкы күнү Орусиянын бийлиги жакында аннексияланган Херсондон чыгып кетүү чечими тууралуу билдирген, бирок Украин жетекчилери бул жарыяга этият карап, маалыматтык психологиялык операциянын артында башка пландар турушу мүмкүн деген ойду айтышат. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава. Шаршемби 9 ноябрда Орусиянын мамлекеттик телеканалдары кечки жаңылыктарын Украинадагы аскерлер тобунун колбашчысы Сергей Суровикинден коргоо министри Сергей Шойгуга жасаган докладынан баштады. Генерал көптөгөн тактикалык ийгиликтерди тизмектеп чыккандан кийин Херсон тууралуу суроого жооп бергенде ал багытта армиянын коргонууга кудурети жетерин, бирок өзгөчөлүктөр бар экенин белгиледи. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, Түзүлгөн кырдаалга ар тараптан баа бергенден кийин Днепрдин сол жээгинде коргонуу позицияларын ээлөө сунуш кылынууда. Бул абдан жеңил эмес чечим экенин түшүнөм. Ошол эле маалда биз үчүн эң маанилүү болгон жоокерлерибиздин өмүрлөрүн, алардын аскердик дараметин сактап калабыз. Жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск. Днепр дарыясынын оң жээгинде жайгашкан Херсон шаарын Орус армиясы согуштун башында басып алган. Бир айдай мурун Орусиянын курамына кирди деп жарыяланган Украинанын аннексияланган 4 облустун арасында Херсон да бар болчу. Дал ошондо президент Владимир Путин оккупацияланган региондордун тургундары түбөлүккө орус жарандары болуп калганын айткан. Украина шаарды жайдын этегинен бери бошотууга аракет көрүп келди. Бирок орус жетекчилигинин жарыясына Киев азырынча анча ишене бербегендей мамиле кылууда. Ворог не робить нам подарунків. Душман бизге белек тартуулабайт, ак ниетин көрсөтпөйт. Биз бул үчүн күрөшүп келатабыз. Ал күрөштө кадам сайын душмандын каршылыгына эр жүрөк баатырларыбыз арасындагы жоготууларга туш болосуң. Ошондуктан биз жерибизди бошотуу максатында жана жоготуулардын мүмкүн болушунча аз болушу үчүн абдан абайлап, эмоцияларга алдырбай, кереги жок тобокелдиксиз алга жылуудабыз. В інтересах звільнення всієї нашої землі і щоб втрати були якнайменші. Президент администрациясынын башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляк орус аскерлери сөз болгон чөлкөмдөн чыгып жатат дегендин белгилери байкалбаганын билдирди. Ал эми түштүк оперативдүү командачылыгынын басма сөз катчысы Наталья Гуменюк Москва чыныгы пландарын жашыруу үчүн ушундай маалыматтык психологиялык операцияга барып жатышы мүмкүн дегенди жокко чыгарбайт. Мындай оюн ал Дождь телеканалынын эфиринде айтты. АКШ президенти Джо Байдендин пикиринде Орусиянын Днепрдин оң тарабынан эвакуациялануу чечими армиянын олуттуу көйгөйлөрүн көрсөтөт. Бир нече апта мурун оккупациялык бийлик оң жээктеги элди сол жээкке көчүүнү сунуш кылган. Андан тышкары Херсондон орусиялык мамлекеттик мекемелер, советтик жана орусиялык ишмерлерге эстеликтер эвакуацияланып, административдик имараттардан орус желектери алынган. Ошол эле маалда шаар коргонууга даяр экени айтылып жүрдү. Орус аскерлери Днепрдин аркы тарабына чегинсе, Херсон облусунун дээрлик жарымы Киевдин көзөмөлүнө кайтмакчы. Ал арада АКШ куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен штабтарынын командачысы Марк Милли Пентагондун маалыматына таянып, Украин согушунда орусиялык 100 миңден ашуун аскер жарадар же набыт болгонун билдирди. Генерал Украин тарапта ушундай масштабтагы жоготууларга туш болду өңдөнөт деп кошумчалады. Анын баамында Украинанын 40 миңдей жай тургуну каза тапты. Бул статистиканы тастыктаган маалыматты согуш шартында табуу мүмкүн эмес. Айнура Жекши кызы, Прага.